Кыргызстанда Совет бийлигинин саясий курмандыктарын актоо ишине чекит коюлу элек. Көп сырды каткан мурдагы КГБнын архивдери тарыхчылар үчүн дале жабык. Эмне үчүн? Бул ишти аягына чыгарууну көздөгөн мыйзам долбоору мурдагы президент Жээнбековдун кысымы менен парламентте каралбай калган. Эми спикер Нурланбек Шакиев, Жанар Акаев баштаган депутаттар тобу сунуштап чыккан жаңы мыйзам долбоору максатына жетеби? Бул жолу дагы Кыргыз бийлигинин Кремлден айбыккан позициясы жазыксыз куугунтукталган ата-бабаларыбыздын атын актоого тоскоол болбойбу? Жаңы мыйзам долбоору эмнелерди көздөйт? Анын жаңылыгы эмнеде болмокчу? Чын эле учурунда актоого жатпаган, дале эл душманы эсептелип келе жаткан басмачыларды же колхоздун мүлкүн уурдоого айыпталып, экономикалык кылмыш менен кесилип кеткендерди дагы актоого мезгил келдиби? Буга чейин эле саясий курмандыктарды актоо иштери жүрүп бүткөн. Эми аны кайра баштоонун кажети барбы дегендер дагы жок эмес. Репрессия курмандыктарын актоо кандай жүргөн? Азыр кандай көйгөйлөр бар? Ушунун баарын жөнөкөй тил менен чечмелеп беребиз. Атым Чоробек Садамбек. Видеобузду көрө бериңиз. Жакса лайк басыңыз, бөлүшүңүз, каттал элек болсоңуз каналыбызга катталып, кызыктуу видеолорду көрүп туруңуз. СССРде репрессия курмандыктарын актоо иши Сталин өлгөндөн кийин 1953-54 жылдары башталган. 1960 жылдары бул иш солгундап кетип, кийин кайра 1980 жылдардын аягында жандана баштаган. 1988 жылы СССР Жогорку Кеңешинин президиуму саясий 58-чи контрреволюциялык берене боюнча кесилгендерди актаган. НКВДга караган тройкалардын өзгөчө кеңешмелердин чечимдерин жокко чыгарган. Бирок ал жерде актоого жатпай тургандардын да тизмеси болгон. Ага мекендин чыккынчылары, киши өлтүргөндөр сыяктуу оор кылмышка айыпталгандар кирген эмес. Балдарына өзөк жалгатам деп айдоодон машак терип жүрүп кармалып, ууру катары соттолуп кеткендерди кандай кылабыз? Алар акталбай эле түбөлүк эле эл душманы боюнча кала бериши керекпи? Совет бийлигинин атынан бирөөнүн мүлкүн тартып алуу үчүн кишиге жалган айып жаап, каматып жиберүү ал кезде кеңири тараган көрүнүш болгон. Мен чоң атам Бақан Остук менен соттолгон экен. Согуштун мезгилинде. Согушка чейин Бақан Остук болгону бир гана нерсени айтып тура ал киши. Быйыл суу катуу болот же түшүм жакшы болбой калды, элдин баары согушта жүрүп. Көбүрөөк чөптөрдү, жемдерди жыйнап алгыла. Кышында малдардын баары кырылып калат депчи. Мына уже заранее бул Бақан Остук кылып атат, антиидеологический жүрүп атат деп, аны түрмөгө каматкан 9 жыл. 9 жыл түрмөдө жүргөн баягы киши. Карагылачы. Жөндөн жөн. Менин лично өзүмдүн чоң атам, менин атамдын атасы. Ошондуктан антисемитизм дегенде болот. Надо быть очень осторожным. Айтып атасың, жанагы антисемитизм дегенге осторожно болуш керек депчи. Мына ушундай жол менен эле чечип койгон. А болгону бир тууган тайкеси менен жээни отуруп алып качасып коюп турду. Бул бригадир болуп турат, мына калып чөөлү деп турупчу. Анан тиги бригадирге жок дегенде баягы майгармаган болуп, бармагын жалайт болуп, кичине жеп чөпкө жакыныраак болгон экен деп, аны алып түшүп эмне өзлөрү болуш керек болгон. Мына Кыргыздын көрө албастыгы менен Бақан Остук деген эме менен канчанчы статья болуп кетти. Ошо менен кеткен болуп. 58 болуп. Эл душманы аталгандардын өзү эле эмес, үй бүлөсү, тууган уругу дагы кошо куугунтукталып, камалып дайыны табылбай кеткен учурлар аябай көп болгон. Менин атам камалгандан кийин анын бир тууган иниси педагогикалык техникумда окуп жүргөн. Аны дагы окуудан чыгарып, айылга жөнөтүшөт. Анан түн ичинде милициягеге алып кетет. А киши сүргөнгө кетип, кайра кайтпай калат. Андан башка дагы биздин үй бүлө Москвадан көчүп келип Шекер айылына. Атамдын аталаш агасы Алымкул деген. Өзүнүн үйүнөн чыгып, анда кичинекей да үйлөр, бир комната. Өзүнүн үй бүлөсүн боз үйгө чыгарып, бизди өзүнүн үйүнө киргизип баккан экен. Ал кишини дагы 2-3 айдан кийин камап коюшту. Анын инисин да камап коюшту. Ошондо мен муну 10 томдуктан издедим аларды. Атамдын бир тууган инисин таптым, Рыскулбекти. Студент экен, антисоветтик ишмердиги үчүн 10 жылга деп.
Ал эми белги көп тапкан жокмун. Сыягалар башка статья менен кеткен окшойт. Ошентип биз 30-жылдары атам менен бирге 4 кишиден айрылып калдык. Аны мен ойлойм, дагы изилдесе, ошо кишилердин дагы аты чыкса деп ойлойм. Албетте бул законду кабыл алыш керек. Кыргызстандагы репрессия курмандыктарын актаган жогорку соттун акыркы чечими 1999-жылы чыккан. Жаңы мыйзам долбоору эмнелерди көздөйт? Анын жаңылыгы эмнеде болмокчу? Азыр прокуратурага кайрылып, сотко кайрылып, мына ошентип жанагы эми жөнөкөй адамдар да региондордон келет, кантип ушул саясий репрессияга тартылган деп, же болбосо ушу менин чоң атам болду, реабилитация болду деген кагаз документти алыш үчүн кайда барышын да билбейт. Азыр биз элге туура түшүндүрөбүз. Мына Илимдер академиясынын алдында, Тарых жана археология институтунун алдында комиссия түзүлөт. Ал жерде жогорку кеңеш, укук коргоо органдарынан өкүлдөр, укук коргоо уюмдарынан мына көз карандысыз өкүлдөр болуп комиссиянын курамы аныкталат дагы, өздөрүнүн печати, өздөрүнүн жанагы ыйгарым укуктары болот. Ошол комиссияда каралат. Ошол комиссияга чечим чыгарылат. Жашыруун архивтердин ачылышы менен бүгүн биз кыргыз эл баатыры кылып шайлап жаткан кишилердин айыбы ачылып калса кандай болот? Андай учурларды жаап жашырып коюш керекпи деген суроо дагы жаралбай койбойт. Эми долбоор боюнча жанагы 4-пункт деп атпайбы? Ал мурун жанагындай бир өтө чоң кылмыш кылып анан камалып калгандар акталбайт деп. Бул негизинен туура эмес. Себебинде ошол мыйзам, ошол юридикалык факттын баары тең себеттик мыйзамдар менен соттолгон кишилерде. Ал кандай чындап эле күнөөкөр болду, жалган жала менен кетти, аны эч ким билбейт да. Андан тышкары Совет мамлекети бул таптакыр башка мамлекет. Биз андан бөлүнүп чыккан өз алдынча өлкөбүз да. Анан эмне үчүн биз өз алдынча ой жүгүртүп, анализ кыла албайбыз? Кыргыз Республикасында 1994-96 жылдар ичинде 8500ден ашык киши акталып, алардын аты 2 томдук китеп болуп жарыяланган. 2017-2018 жылдары УКМКнын фонддору дагы изилденип, репрессиялангандардын тизмеси 18 000 кишиге чейин жеткен. Алардын ысмын Болот Абдрахманов 10 томдук китеп кылып чыгарды. Бул китепке киргендердин айрымдары гана акталган. Репрессия курмандыктарын актоо мыйзамы алгач 2018 жылы сунушталган. Бирок айрым саясий себептерден улам өтпөй калган. Бул мыйзам долбоорун биз алтын чакылыштын бир нече ондон ашык депутаты чогуу чыгарганбыз, демилгелеп. Анан кийин эң биринчи ошол чыгарып аткандан кийин биз коомдук талкууда болгон. Ошол жерге ошондо коомдук талкууга азыркы биздин ошол белгилүү маркум болуп кеткен адамдар, аталарыбыз Шустан Жакиев, Боло Шамшиевтер катышкан. Анан ошол эле белгилүү адамдар Абдыган Эркебаевтер, тарыхчылар баары келип колдоп беришкен, ушул жерде болгон. Анан ошодон кийин уже коомдук талкууга коюп чыгарарда, анан муну ошол аппарат президент, анан негизги автор Каныбек Иманалиев болчу. Анан мен Каныбек Капашев мыйзам жылдырайлы десем, аппарат президент токтоттурла, Жээнбеков Москвага сапары бар экен, президент ошодон өткөрүп, унчук чыгарбай деди. Анан чыгарбады, кийин эмне болду десем, анан дагы баягындай жеңиш күнүнөн кийин чыгарабыз, ошодон калып кетти да. Анан чыгарайлы Каныбек Капашевич деп кийин айтсам, аппарат президенттин жогорку кеңештеги өкүлү чыгарбагыла деп токтотуп койду да. Анан калып кетти ошойдо. Азыр мыйзам долбоору кайрадан жогорку кеңеште. Мен айтып атам, кылдаттык менен жанагы жашыруун секретный материалдарды чыгар деп эч ким айткан жок. Мен деле КГБнын кызматкери жөнүндө КГБнын секреттерин эч качан эч ким ачпайт. Бирок жана саясий репрессия тиешелүү материалдарды ачсак, азыр дагы миңдеген Кыргызстандын жарандары өзүнүн туугандарын, чоң ата, тайталарын аттарын угат, көрөт. Мына мен айтып кетейин, бул жерден 2 жыл мурун жана 10 томдук курмандыктардын китебин чыгардык. Мага жүздөгөн киши, тааныбаган кишилер ыйлап ыраазычылыгын билдирип, китептен тайтамды, атамды таптым деп. Кандай бул жакшы жумуш? Бүгүн бизде деген ошолордун астында биздин парзыбыз ошо да, ошолордун атын унутпай. Бунун эң чоң сабагы, эң чоң максаты бул закондун деле мындай тереңирээк ойлоп көрсөк, урматтуу жолдоштор, бул ошо репрессиядан сабак чыгарып, бүгүнкү муундарыбыз эртең ушундай репрессия болбос үчүн
чара көрүшүбүз керек. Эгерде өзүбүздүн тарыхыбызды, ошол репрессиянын себептерин бүгүн билбесек, репрессиялар дагы боло берет. Бул жолу биз ата-бабаларыбыздын атын актоого жаңы мүмкүнчүлүк алабызбы? Бул жолу кыргыз бийлиги чечкиндүүлүк көрсөтүп, жазыксыз куугунтукталгандарды актоо ишин аягына чыгара алат деп ишене туралы. Силер менен мен Чоробек Саадамбек болдум. Эфирде эсенчиликте көрүшкүчө.